18-бөлүм. Иса ушул сөздөрдү айткандан кийин шакирттери менен ал жерден чыгып, Кидрон суусунун наркы өзүнө өттү. Ал жерде бир бак бар эле. Иса шакирттери менен ошол бакка кирди. Иса ал жерде шакирттери менен тез-тез чогулуп тургандыктан, ага чыккынчылык кылган жүйүт да ал жерди билчү. Ал бир топ аскерди жана башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлердин кызматчыларын ээрчитип келип калды. Алардын колунда шамана, чырак жана курал бар эле. Өзүнүн эмне күтүп турганын толук билген Иса алардан кимди издеп жүрөсүңөр деп сурады. Алар ага Назареттик Исаны деп жооп беришти. Ошондо Иса аларга менмин деди. Чыккынчы жүйүт да алар менен турган эле. Иса аларга менмин дегенде алар артка кетенчиктеп жерге жыгылышты. Иса алардан дагы бир жолу кимди издеп жүрөсүңөр деп сурады. Назареттик Исаны деп жооп бериштилар. Иса аларга менмин деп мен силерге айттым. Эгерде мени издеп жүрсөңөр, буларды кое бергиле. Кете берсин деди. Анын мага бергендериңдин эч кимиси өлгөн жок деген сөзү аткарылышы үчүн ушундай болду. Ошондо Шимон Петр кылычын кынынан сууруп алып, башкы ыйык кызмат кылуучунун кулунун оң кулагын шылый чапты. Кулдун аты Малкос эле. Бирок Иса Петрге кылычыңды кынына сал. Атам берген чөйчөктөн ичпей коймок белем деди. Миңбашы менен аскерлер жана жүйүт башчыларынын кызматчылары Исаны кармап алып байлашты да, адегенде Аннаска алып барышты. Ал ошол жылы башкы ыйык кызмат кылуучу болуп турган Каяпанын кайнатасы эле. Эл үчүн бир адамдын өлгөнү жакшы деп жүйүт башчыларына кеңеш берген ошол Каяпа эле. Шимон Петр менен дагы бир шакирт Исанын артынан бара жатышты. Ал шакирт башкы ыйык кызмат кылуучунун таанышы болгондуктан анын короосуна Иса менен бирге кирди. Петр болсо дарбазанын сыртында калды. Башкы ыйык кызмат кылуучунун таанышы болгон жанагы шакирт сыртка чыгып, дарбазачы күң менен сүйлөшүп Петрди да киргизди. Дарбазачы күң Петрден "Сен да ушул адамдын шакирттеринен эмессиңби?" деп сурады. Петр ага "Жок" деп жооп берди. Күн суук болгондуктан кулдар менен кызматчылар от жагып алып, отту тегеректеп жылынып турушту. Петр да алардын жанында жылынып турду. Башкы ыйык кызмат кылуучу болсо Исадан шакирттери жана окутуусу жөнүндө сурады. Иса ага мындай деп жооп берди: "Мен жүйүттөр ар дайым чогулган жерде, синагогаларда жана ибадатканада элди окутуп жүрдүм. Элге ачык сүйлөдүм, жашыруун сүйлөгөн жокмун. Эмне үчүн менден сурап жатасың? Менин эмне жөнүндө сүйлөп жүргөнүмдү уккандардан сура. Алар менин эмне жөнүндө сүйлөгөнүмдү билишет." Иса ушинтип айтканда, ошол жерде турган кызматчылардын бири аны жаакка чаап жиберди да, "Башкы ыйык кызмат кылуучуга да ушинтип жооп бересиңби?" деди. Ошондо Иса ага: "Эгерде туура эмес айтсам, туура эмес экенин көрсөт. Эгерде айтканым туура болсо, мен эмне уруп жатасың?" деди. Ушундан кийин Анас Исаны байлануу бойдон башкы ыйык кызмат кылуучу Каяпага жиберди. Шимон Петр болсо дагы эле отко жылынып турган. Ошол учурда андан "Сен да анын шакирттеринен эмессиңби?" деп сурашты. Ал болсо "Жок" деп таанып койду. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучунун кулдарынын бири Петр кулагын шылый чапкан кулдун тууганы "Мен сени бактан, анын жанынан көргөндөй болуп жатам" деди. Петр дагы таанып койду. Ошол учурда короос кыйкырды. Эртеси таң заардан жүйүт башчылары Исаны Каяпаныкынан Пилаттын ак сарайына алып келишти. Бирок өздөрү киришкен жок. Анткени алар таза эмес болуп эсептелип, пасах тамагын жей албай калышмак. Пилат чыгып алардан "Бул адамга кандай айып коюп жатасыңар?" деп сурады. "Эгерде жамандык кылбаса, аны сенин алдыңа алып келмек эмеспиз" деп жооп беришти алар. Ошондо Пилат аларга "Аны алып кеткиле да өз мыйзамыңар боюнча соттой бергиле" деди. Жүйүт башчылар ага "Бирөөнү өлүм жазасына тартууга бизге тыюу салынган" дешти. Өзүнүн кандай өлүм менен өлөрүн алдын ала айткан Исанын сөзү аткарылышы үчүн ушундай болду. Пилат ак сарайга кайра кирип, Исаны чакыртып алды да "Сен жүйүттөрдүн падышасысыңбы?" деп сурады. Иса ага "Муну сен өзүң айтып жатасыңбы же мен жөнүндө сага бирөө айттыбы?" деди. Пилат ага "Мен эмне жүйүт белем? Сени мага өз элиң жана башкы ыйык кызмат кылуучулар алып келишти. Эмне кылдың эле?" деди. Иса ага мындай деп жооп берди: "Менин падышачылыгым бул дүйнөдөн эмес. Эгерде менин падышачылыгым бул дүйнөдөн болсо, анда кызматчыларым мени жүйүттөрдүн колуна чүрбөө үчүн күрөшүшмөк. Менин падышачылыгым бул дүйнөдөн эмес." Ошондо Пилат ага "Демек сен падыша экенсиң да?" деди. Иса ага "Өзүң айтып жатасың. Мен падышамын. Мен чындык жөнүндө күбөлөндүрүү үчүн төрөлгөм жана ошол үчүн бул дүйнөгө келгем. Ким чындык тарапта болсо, ал менин үнүмдү угат" деди. Пилат андан "Чындык деген эмне?" деп сурады да кайра чыгып элге мындай деди: "Мен андан эч кандай айып тапкан жокмун. Силердин салтыңар боюнча пасах майрамы сайын бир туткунду бошотуп берчү эмес белем. Каалайсыңарбы, мен силерге жүйүт падышасын бошотуп берейин?" Ошондолар "Аны эмес, Бараббаны" деп кыйкырышты. Барабба болсо кылмышкер эле.